Азирет Осмоновдун үйүнө конокко келдик. Кандай үйдө жашайт? Биргеликте көрөлү. Кетип. Ассаламу алейкум. Кандайсың өзүң? Жакшы? Мени элдер спортсмен экенин ойлоп калсын деп атай аша. Биздин үй чип менен. Так, лифт ачып. Лифт ачып мен кир. Бисмилла. Лифтибиздин ичин ушундай кылып обшивка кылып койгонбуз. Атайынбы? Бул жакта дабыр чип бар да биздечи. Короче, сени келет деп мен вообще даярдаган жокмун. Как есть көрсөтөм, мындай бойдок адам кандай жашайт? Бул Азиреттин майбахы. Бул неме жазгы майбах бул. Жазгы майбах. Бул жак спальный. Охо. Кирсең кирип көрсөң болот. Короче, аяш ушул жерде жашайт экен да, эсте что? Анан эмне? Каякта шамалган. Көрдүң ара? Бул жак конок бөлмө, достор. Тойго чыгам, блог тартам, тиги телеканалда иштеп жүрүп, ал жакта айлыгымды чогултам, ошентип айылга дагы акчамды салбай, ошентип акчамды чогултуп, анан машина алам. Машина алгандан кийинки цель бул эме, үй алыш болду да. Анан ошентип анан 2021-жылы ушул үйгө акчамды чогултуп, машинамды кошуп берип, анан ушул үйдү алгам да, ошондо. Бирок үйдүн алып, анан дальнейший проблемалар бар да. Ошолорду озвучать этип коюлуп атабыз. Анткени эртеңки күнү сиздер келгенде кудум ушул проблема сиздерди күтүп атат. Мындай үй алам, үйдү кантип алам, анан эмнелерге караш керек деген чечимдерди буюрса ушул программада чечип берчү экенсиң. Азирет Осмоновдун үйүнө конокко келдик. Кандай үйдө жашайт? Биргеликте көрөлү. Кетип. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кандайсың өзүң? Жакшы? Мени элдер спортсмен экенин ойлоп калсын деп атай аша. Биздин үй чип менен. Мындай чужой адамдарды киргизбейбиз. Так, лифт ачып. Лифт ачып мен кир. Бисмилла. Лифтибиздин ичин ушундай кылып обшивка кылып койгонбуз. Атайынбы? Бул жакта дабыр чип бар да биздечи. Короче, сени келет деп мен вообще даярдаган жокмун. Как есть көрсөтөм, мындай бойдок адам кандай жашайт? Ошону көрсөтөм. Элестет, Азирет бойдок кантип жашайт? Негизи үйдө жалгыз эле жашайм мен. Анан үйдү жыйнап, сен келгенге чейин даярданып, жанагындай нерсе кылган жокмун. Клиник чакырган жок. Жок, клиник чакырган жокмун. Вот биз могу подъездде эми жасап атышат, моундай краскаларды берип, ошон үчүн могу эшик моундай. Бул Азиреттин майбахы. Бул неме жазгы майбах бул. Жазгы майбах. Велосипед горный бул. Анан бул жакта байлай турган жер жок. Еще сырты безопасный эмес, азырынча камералар жок бизде. Ошон үчүн үйгө алып кирип койгон. Буюрса, бияктарда уже камералар коюлган эне, бул жака подъездге чыгарып койгон да. Үй 2 комнат. Бул жак спальный. Охо. Кирсең кирип көрсөң болот. Короче, аяш ушул жерде жашайт экен да, эсте что? Анан эмне? Каякта шамалган. Көрдүң ара? Мынакей, бул жак спальный, кровать болсо аябай чоң жасагам, атай өзүм мындай ары бери тепкиленип оонап жатам дегендей. Вот, вид ушул жакка болот. 13-этаж. Ремонт бүткөнү уже 2 жыл болуп калды. Вот, Минимализмден кылсың да? Эми болушунча минимализм кылганбыз. Дизайнер Баха деген дос балам чийип берген дизайнды. Анан ошонун экөөбүз сүйлөшүп кеңешип туруп дизайн ушу минимализм кылып мындай ашыкча тиги коозобой ашыкча бир нерселерди такпай эле болушунча ушундай жөнөкөй. Достор, киребиз анда. Биякта меники конок бөлмө десем болот. Бул жак конок бөлмө, достор. Өзүңүздөр көргөндөй бул жакта PlayStation турат, бул жерде проектор турат. Мен телевизор койгон эмесмин. Негизи могул жерде полка болот. Ал жакында болот да, алча пока ишке ашырык. Бирөөлөргө заказ берсем аябай кечиктирип атышат. Могул жерде полка болот, могу Wi-Fi ошонун үстүнө турат. Могу немелер проектордо бияка турат, анан могул жакта телевизор сыяктуу болот деген. Неме болчу негизи? Идея. Анан мына биягың болсо эми мына бойдак адам ушундай бияка постоянно бул жерде турат, эртең менен турам, көйнөк кийимдерим ушул жерден үтүктөн бардыгын сразу жумушка кетем. Бул жак менин рабочий столум. Бул жерде творческий бардак, өзүң көргөндөй камера, микрофон баары ушул жерде турат. Ушул жерге отуруп алып туруп иштейм. Биякта болсо гитара. Болду ушундай эле мына жөнөкөй. Жашоо ушундай. Азирет биз азыр 30-га чыйлыкпыз экөөбүз, да? Ооба, 30-га чыйлыкпыз. Кудайга шүгүр үйлүү болдуң. Буюрса. Бул кандай болду? Кичинекей, мисалы мен накта подкастты угуп чыктым полностью. Мисалы айылда эле чоңойдуң, чоң эме тайтанын колунда. Анан кийин бияка журналист болуп калдың случайным образдан. Ооба. Анан кийин кантип блог тартып,
анан кантип үйлүү болом, айтып акча каяктан келди. Акча каяктан келди деген мындай, короче. Мен эми буга чейин мени көрүп жүргөндөр баардыгы эле билишет, кантип деген нолдон баштап кантип ушул үй алгам, бүт баардыгын эле көрсөтүп келип атам, бүт баардык жолумчу. Анан буга чейин мен неме болчумун, журналист болуп иштеп жүргөндө мен параллельно тамада болуп иштечүмүн. Анан блог тартчумун. Параллельно 3 жумушту кылгам бир учурдачы. Анан адам өз негизи мындай цель коюш керек экен да, максат болуш керек экен. Биринчи максатым менин машина алыш болгон. Кайсы жыл болгон? Бул 2019-2018 жылдары. Биринчи максат машина алам деп аябай акча чогулткам. Тойго чыгам, блог тартам, тиги телеканалда иштеп жүрүп ал жакта айлыгымды чогултам, ошентип айылга дагы акчамды салбай, ошентип акчамды чогултуп анан машина алам. Машина алгандан кийинки цель бул үй алыш болду да. Анан үйдү кантип алам деп анан үйгө акча чогултуп баштадым андан кийин. Ошентип үйгө акча чогултуп рекламаларды алып аттым, тойлорго чыгып аттым, тынбай. Телеканалда иштеп жүрдүм. Ошол жылдары аябай көп иштедим менчи. Ал мезгилде жашта болгончу мындай вообще энергиям түгөнчү эмес да. Анан ошентип анан 2021 жылы ушул үйгө акчамды чогултуп, машинамды кошуп берип, анан ушул үйдү алгам да. Ошондо бул үй ошондо 43 миң, 42,5 миң ушундай долларга турган. 42 миң. Ооба, 2021 жылы. 2021 жылы. Плюс бөлөп төлөө менен алгансың. Жок, мен сразу наличка алгам. Сразу наличка алгам. Мен ошондой бөлүп төлөп жоксуз. Эмнеге бул компания? 2021 жылдары Ихлас аябай дүркүрөп турган мезгил болчу. Анан ошондо бул компанияда мындай элдин ишеними да аябай чоң болчу дегендей. Ошондо ушул Ихластан алгам. Бул район жагат, эң башкысы ушул өйдө жакта биз айылдан келген балам да, менчи жана өзүң айтып аткандайчы, анан мындай шаардыктардын жашоосун көрүп, анан шаардыктардын арасында жашап көргүм келди да. Анан ушул жактан, өйдө жактан азыр бул жак эми популярный болуп атпайбы? Ошондо эле уже башталган болчу 2021 жылы. Анан ошон үчүн ушул магистральды тандап ушул жактан алгам да. Баса айтканча, азыр популярный райондо атат го. Сиздер кантип ойлойсуздар, кайсы район экенинчи? Комментарийга жазып коюңуз. Кайсы район силер үчүн популярдуу? Комментарийга жазып кетиңиз. Анан бул жерде тиги Белинканын боюндабыз да бизчи. Белинкадан мурда бактар бар болчу, билесиң. Анан ошол бактарды көрүп, анан тиги студент болуп жүргөндө 4-курстун аягында ушул жактан сейилдеп барат. Анан мындай мечтать этчү элем да. Кыялданчу элем, ушул жерде жашасам, ушул жерден эртең менен чыгып алып туруп пробежка кылсам, чуркасам депчи. Анан Кудай буйруп, ошол бир кыялданып койгон болчумун. Негизи Кудай мындай жөндөн жөн эле бир нерсени ойго салбайт экен да. Бир нерсени ойго, колуңан келе турган нерсени оюңа салат экен. Жана ой жеткен жерге кол жетет деген ошол экен да. Анан ошентип ушул үй буйруп насип болуп калды. Бирок ошондон бери үйгө көчүп келгенден бери бир 2 жол эле пробежка чыктым да. Жок, негизги пробежкасы жок болду. Пробежка только Таиландда. Ооба. Могул азыр биз могул Ихласты айтып атам го. Просто мисалы эми мен эмне үчүн айтып атам? Анткени азыркы состояниясын көрдүм да. Мисалы өткөндө келдим го мен биринчи жолу үйгөчү. Ошондо келгенде уже мен көрдүм да, анан мисалы Азирет өзү блогер болсо, мисалы журналист, законду билет, мисалы хотя бы рынокты билет, анан Ихласты жөндөн жөн тандабаган болуш керек дедим. Бирок ошенткенде да проблема болду да. Ооба, негизи эми азыркы күндө Ихлас компаниясында аябай эле проблема көп болуп атат. Эми аны айтпаган менен деле азыр көп нерсе өзгөрчүдөй эмес болуп атат. Анткени биз буга чейин Инстаграмда мен 123 жолу какшагам дегендейчи. Анан бизге бул ылайыктуу шарт түзүлө элек, дагы деле бүтө элек бул жак биздин техпаспортубузду чакырайлы да. Анан эми акырындан жасап атышат азырчы. Буюрса бүтсө экен деп биз деле азыр ошону күтүп атабыз. Лифттер коюлу элек, мисалы мындай айта берсе арман көп. Андан көрө кухняда иштейин. Ушул жерде отуруп алып тамак жейбиз, сухур кылабыз, ифтар кылабыз дегендей. Бул жактыкы деле ошону дизайны өтө жөнөкөй, минимализм менен жасалган. Эмне бuyakта буну деле жана эмелер жасап бергенби? Кухняны Баха деген. Дизайн полный деп үйдүн дизайнын ошол Баха деген досум чийип берген. Анан мебелдерди болсо сонун мебель жасап берген. Кыскасы эми бул жак менин көп эле мындай блогер болгон үчүн көп буюм таймдарды интеграция кылып, тиги реклама менен сүрүшкөнгө аракет кылгам. Ооба, стулдарды, стол кейджи дегендердин алгам, мисалы 40-50 жашта жеткен
байкелер бар, үй бүлөлүү. А дагы деле үй жок. Просто жана сураган себебим эмне болчу? Азыр деле жаштар акча таап аткан, ийгиликке жетем дегендер көп да, аракет кылып жүргөндө. Ошолорго кандай кеңеш бересиз? Эми бул биринчиден Кудайдан сураш керек үйдүчү. Анан үй алам деп ниет кылсаң, Кудай өзү жардам берет экен да. Мындай эбептен себеп болуп үй алып калат экенсиң. Анан үйдү эми кээ бирөө чын эле сен айтып аткандай өмүр бою бир үйгө жетпей жүргөн өтүп кеткендер бар. Мисалы Бишкектин эле ичинде 100дөн 50дөн квартиралары барлары бар. Мисалы бул жашоо өзү ушундай экен да. Капитализмдин ордунда азыр ким шустрый болсо, ким иштесе үй алат экен дегендейчи. Анан азыр ошол азыркы күндө үй алуу аябай кыйын болуп турган учуру. Билбейм эми азыркы күндө үйдү алуунун ар кандай жолдору бар. Анын боюнча силер деле өзүңөр иштеп жүрөсүңөр дегендейчи. Үй алуу бул эркек адам үчүн бир мындай кандай десем, бул эркек адамдын үстүндөгү бир чоң милдет десем болот да. Ар бир эркектин башында бир ушундай үйү болуш керек да өзүнүн негизичи. Ошол нерсени мен каалайт элем, ар бир эркектин үйүндө башында үйү болушунчу. Жана өңкүрдө болсо үйүм болсун дейт го, мындай кичинекей комнат болобу, чоң үй болобу, айырмасы жок. Өзүңдүн үйүң болсо ошондон өткөн бакыт жок өзү негизичи. Ошо эми баардык үй ала албай жүргөндөргө, үй издеп аткандарга, баардыгыңыздарга ушундай үй каалайм. Баардыгында үй болсун. Үй болсо үйдүн ичинде дагы мындай кенен жашаганга, ойлонбой жашаганга дагы мындай мүмкүнчүлүк болот да. Ошо баардыгыңыздарга ушул жылы үй алып калыңыздар 2026-жылы. Депрессияга кирсең дагы эмне үйүңдө жатат. Кыйналсаң да үйүңдө кыйналасың. Кстати, ремонт боюнча сүйлөшөйүн деп келдим. Буну ПСО алгансың да, ремонт? ПСО алгам, ооба. Ремонт башталганда лифт бар беле? Ремонт башталганда лифт жок болчу, тилекке каршы. 13-этаж бул биз турган үй, менин квартирам. Анан 13-этажга мен жүктөрдү ташытып чыктым бүт баардыгын. Көтөрүп чыгыштым. Ооба, кадимкидей көтөрүп чыгышты. Бул жактан жана автолифт менен неме кылышты, ташыттым ошону менен. Короче, бул жака грузчиктерге, автолифтке көп эле акча кетирдим. Анткени менде убакыт жок болчу. Эмне, муну лифтти коюп бер деп күтүп отурсаң, жашоо кетип атат, өмүр кетип атат дегендейчи. Анан үйдү эртерээк ремонт кылыш керек болчу, кириш керек болчу. Мен квартирада жашайт болчумун. Анан батыраак ремонт кылып кире берейин эми деп ошентип ремонт кылып киргенге туура келди. Канча убакытта бүтүрдүң? Усталарым 2 айда бүтүп салабыз деген. Бирок 3 айга барып калышы мүмкүн деген. Ладно деп 3 айга расчет алгам, бирок 4 айда бүттү да. 4 айда бүттү. Просто туугандар, эмнеге мен сурап атам? Азыр биздин көпчүлүк мигранттар Россияга, Европага, Америкага, Кореяга кетип атат. Бирок бияктан туугандар үй алып атат да. Ооба. Просто үй алган жеңил эле. Паспорт бересиң, первоначальный взнос бересиң, болду. Ооба. Бирок үйдүн алып, анан дальнейший проблемалар бар да. Ооба. Ошолорду озвучать этип коюлуп атабыз. Анткени эртеңки күнү сиздер келгенде кудум ушул проблема сиздерди күтүп атат. Ооба. Негизи үйдү алардан мурда менде деле опыт жок болчу да, мисалы үй алып көргөн эмесмин өмүрүмдө. Бул менин биринчи өмүрүмдө биринчи квартирам. Анан тиги үйдү аларда компанияга барганда юрист менен барыш керек биринчиден. Документтердин баарын текшертиш керек. Текшерүүдөн өткөрүп, анан анын ичиндеги жана договордун ичиндеги немелерди, пункттарды карап чыгыш керек. Менин башында квартиранын ичинде пункттарды деле билчү эмесмин да. Вот эми түшүнүп атам менчи. Көп нерсе, көп нюанстар бар экен, достор. Билбейм, менче ушуну айтып бере турган бирөө болсо жакшы болмок негизичи. Мындай ушундай пункттарды эске алыш керек дегенчи. Көп эле пункттар бар экен. Мисалы, бизге могу газ боюнча эскерткен эмес да. Газ турбайбы могул жердечи? Мен холодильнигим могул жерде турган да. Могул жерде турат негизичи. Анан кечээинде газовщиктер келип, газды койгондо могул жер ачык туруш керек деп туруп, холодильнигин бияка чыгарып салышты да. Мен негизи ойлоп аткам, бул газды бияка жылдыртам депчи. Көрсө жылдырганга да болбойт экен. Могу вытяжка болсо, могул жака коюлуш керек болчу экен. Могу тамактардын эми вытяжкасычы могул жерге коюлуш керек болчу экен. Мен бияка коюлуп калгам меникичи. Газ да бул жакта турат. Ушундай мындай майда болгону менен бул чоң эле проблема экен. Мисалы, мен могу вытяжкам бияка койгондо, газымды могул жака койгондо, могул жерде газ могул жерде турмак дагы, меники башынан моундай планировка менен туура болмок да. Азыр меники планировка бул жерден туура эмес болуп калган ужечи.
уже туура эмес болуп калган да. Ошон үчүн компания башында немелерге бул жакта кардарларга эскертип, мына газ могул жерде туруш керек, бул мыякта болуш керек деп эскертип койгондо моундай проблема болмок эмес менде. Менден башка бул соседтеримде да ушундай толтура проблемалар бар неме боюнчачы. Могу газ боюнчачы. Газ боюнча проблема көп болот экен. Газ эми гана жаңы гана берилди. Эми иштеп баштадык. 25 берди газды. 26 берилди. 26 берди. Ооба, 26 берилди. 21 бүткөн. 21 мен алгам бүтө элек болчу. Бүтө элек. 22 бүтүш керек болчу. 22 апрелде бүтүш керек болчу. Бирок 22 берилген жок, 23 берилген жок, 24 берилди да, 3 жыл күтүп. 3 жыл күттүң, еще моундай 3 проблема жыл күттүм, еще тиги неме лифт коюлган жок, аны күттүк, лифтти күттүк. Андан башка толтура бүтө элек жерлери бар. Анча убакыт лифт жок жашадың онда. Мен 1 ай ремонт бүткөндөн кийин 1 ай лифт жок жашадым. 10 этажга жүрчү. Еще көчүп келгенде бул жакта жайкысын көчүп келгем да, күн ысык мезгилдечи. Бир 4 жол рейс кылганда 13 этажга түшүп чыгып, жүктөрдү көтөрүп алып. Ондайдан эле тергетти тиги. Эми ошо окшогон проблемалар бар. Муну айтып чыккан, көзөмөлдөгөн бирөө болсо жакшы болмок негизичи. Бул эми немеге деле жетпей калат экен, билинбей калат экен. Мен бул жакта жашап калып бир аз айтып чыгып атып, деп атып, компанияга, офисине кайра барып атып, кыйла жумуш бүттү. Дагы жасалып атат азыркы күндө. Анан эми анын жасалып аткандарын деле көрдүңөр да, могу подъездичи. Негизи бул үй бизде документте бизнес класс деп турат булчу. Бизнес класстай көрүнөт алсага. Комфорт коем жетпей атат. Негизи могу сырты сары таш болуш керек болчу. Жөнөкөй эле моундай не деп коет, моундай эле кафелге окшогон бир нерсе коюп салды. Вот ушундай эми тиги дизайндагы үй башка, могу реалдуулукта үй башкача болуп калат да. Бир проблема бар. Ал проблема по-любому дагы деле элдин акчасына курулуп атат да. Эң чоң проблема ошол да. Анткени, мисалы азыр строительный компания объектти баштаган 30% первоначальный взнос берип атат да. Берип калган 36 айга бөлүп берип атат го. Бөлүп бергени менен ал акча точно ушул жака кирип атабы? Контроль жок. Бул биринчиси. Экинчиси, мен просто буякты кечке эле жамандай бербейм. Решениясы бар да бунунчу. Ал кандай? Ал мисалы Казакстанда иштеп атат, Өзбекстанда иштеп атат, Россияда иштейт. Бул escrow деген түшүнүк. Ал кандай? Мисалы сен үй алып атканда, ключуң колуңа тиймейинче, жанагы сен берген $43,000 акча сен счетуңда турат. Мен банкта счет турат го, ошол жерде escrow деген счет ачылат дагы, ошол жерде турат. Бирок иштете албайсың. Бирок көрүп турасың. Компанияда иштете албайт, Аны компанияда иштете. Качан үй эксплуатацияга берилип, ключуң колуңа тийгениңде анын акча которулат. Азыр деген ошондой неме кабыл алынды жана неме капитал салып коюш керек деген. Пока иштетилди элек, Негизи ошол туура деп ойлойм. Мисалы экөөбүз, сен үй сатуучусуң, строительный компания. Мен алуучумун. Могул жерде банк бар. Банк. Мен үйүмдүн акчасын прямой сага эмес, банкка салып коем. Банкта туруп турат. Сен болсо үйдү куруп бүткөндөн кийин банктан алып аласың. Үйдү куруп бүтпөй калсаң, мен акчамды кайра кайтарып алам деген. Эми негизи гарант банк болуп берет экен да. Банк болот. Эми экинчиси, бул банктын дагы бир плюс жери акча турат да. Ооба. Мен пайдам алышым керек да. Ооба. Бизнесменмин да. Батыраак салам биринчи. Анан үй эксплуатацияга берилиш керек. Эксплуатацияга берилди деген Кыргызстанда түшүнүк жок. Азырынча. Эми кирип атат. Бизге эле берилек, бирок жашап атпайбыз. Негизи мыйзамсыз да булчу. Жашабашыбыз керек да бизчи. Азыр мисалы суу светке сен 3 эсе кымбат төлөйсүң. Азыр коммерческий менен тариф менен төлөп атабыз. 20-дан аз чыкпасы. Меники азыр могул айга светтин өзүнө эле өткөн айдыкын төлөй элек болчумун, чогуу азыр 11.000 келди. Светтин өзүнө эле. Квартира жагандай эле экен. Квартираны суу светти сууну кошсоң уже почти 20.000. Суу бууну кошкондо ошого жетип калат. Отопление менен. Не, пока биздики азыр неме менен да. Мен азыр обогреватель колдонуп. Азыр немени кошо элекмин, газды кошо элекмин. Ошон үчүн ошондой. Негизи туугандар, бул видеодон максат биздин аябай көп мекендештерибиз чет мамлекетте жүрөт жана көпчүлүгү строительный компаниялардан үйлөрдү алып атат. Ошол строительный компаниялардан үйлөрдү алгандан кийинки көйгөйлөрдү сиздерге чагылдырайлы жана өзүнүн башынан өтүп берген Азирет Осман дагы оозунан уктуңуздар. Эми тандоо өзүңүздөрдө. Ошол кайдасың программасы. Негизи ооба, аябай жакшы проект экен. Мындай үй алам, үйдү кантип алам,
анан эмнелерге караш керек деген чечимдерди буюрса ушул программада чечип берчүдөй экенсиң. Бардыгыңыздарга үй насип этсин туугандар, ар бир үй бүлөнүн үстүндө үйү болсун дегендей. Ошо конокко келип тургула. Негизи мындай орозо эмес учур болгондо мындай жакшылап тосолмакмын. Буюрса дагы конокко келесиңер деген ишеничтебиз. Ошо достор, мен жашоом ушундай мындай жер там алганга аракет кылыш керек эми мындан кийинкисин. Буюрса кийинкисинде жер тамга келип шашлык кылып, шашлык кылып, шилишебиз. Рахмат чоң. Барыңыздарга ийгилик. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат.